Давай бийликти азайталы. Бийликтен баштайлы. 60% азайтыш керек дагы. Ошого жоопкерчиликтүү адамдар шайлаш керек. Мына ошондо өсүп өнүгөбүз. Анан казыр Кыргызстандын 45% доходу бюджеттин. Şu бийликти бакканга жетет. Муну келесі ол киши келе белет, деймиз. Ушуга жооп берип койсоң мен ыраазымын. Эгерде партиянын өзүнүн мындай көз карашы, идеологиясы болуп, калың элдин өкүлчүлүгү ошол партияда болсо, ошолор бир мындай бир алдыга умтулуу бир программасын түзүп, ошонун тегерегинде киши мындай иштейт. Анан эми келип акчага сатып алса, ас жердики ушундай экен да аксакал. 120 депутатты да ары бери чайкашат айрым учурларда. 120 депутатты. Андан көп болсо деле жакшы болмок, бирок аны бакканга чын эле. Бирок мына биз ушул жолу автоунаадан баш тарттык. Бизде азыр служебный машина жок, бир да депутатта. Спикер менен орун басарларында эле бар. Фракция жетекчилери, комитет жетекчилери, жөнөкөй депутаттарыбыз бирөөндө машина жок. Бирден гана жардамчы бар. Мурун 2ден болчу. Ошол баары тең быйыл 376 миллион сом үнөмдөлдү. Мына биз депутаттар өстүн баягы айткан. Анан привилегия дейт. Эмне привилегия бар депутатта? Эң главный привилегия бул келип элге иштеп берсе. Ошон үчүн бийликте таза болуш керек, сөзсүз түрдө. Анан биз тандоо жасаганда биз дагы ошону карашыбыз керек. Таратып кетти эле акча деп. Анан эми туура бул көтөрүлгөн маселелер. Мен суроо берейин дегенмен биз Бишкек менен Ош Жересек көлүнүн жээгинде жашаган жерибиз жок. Биз ушу карапайым калк районунун жеринен же болбосо айыл өкмөттөрдө жанагы каралбай алган, мисалы үчүн иштик өспөгөн, какыраган жерлерди трансформация кылып берсе деген ниетим. Бул мен республика чейин бар, Чыныбекке дагы Чыныбайбы, Турсунбек спикерге да кайрылган, Атамбаев кайрылган. Толтура кагаз келди, жооп беретинде. Трансформация болобу болбосу белгисиз. Самый главный сурооңуз трансформация. Чечтик бул маселени. Мына ушу маселени көтөргөн биздин фракция биринчи күндөн баштап көтөрдүм ушу маселени. Мына азыр эки мыйзам, бирөө биринчи окууда өттү, бирөө экинчи окууда өттү. Мына август, сентябрь, октябрда мыйзам бүтөт. Ошондо толугу менен юридикалык документ колдо болот. Жанагы жерлердин баары тең трансформация болот. Жалпы ат башы району боюнча 840 гектар жер экен.